Садыр Жапаров Ош базарга келди. Мында кандай маселелер менен келип жатат. Ал буга чейин кабарланган эмес болчу. Çok приставай. Пресса байка ой бер коюңуздар. Пресса. Садыр Нуркожоевич, прессага бир-эки ооз жооп берип койбойсузбу? Бул Кытай болгон иш сапарыңыз боюнча. Каяка туруласың, места жок бул жакта. Жол сорун. Өтө алыста. Айтышты. Пресса алып қой, пресса. Жоқ мен. Жоқ, мына Ербол катчысы макулдугун берди дейм. Байке. Өзү катчысы макулдугун бердим мен. Дос. Мына маалымат берип атат дейм, президент алып болдум мен. Мен мынайки байке удастырайын. Кой берип коюңуз. Тартып алайын? İşgörler boyunca. Hurmatli prezident. Qiyamga barasizmi, barbaysizmi? O'shani aytingizchi. O'sha yerga turamiz. Endi so'zingiz borda o'sha qiyal bo'yicha. Hurmatli prezident, ko'rdingiz? Charbay turibsiz. Endi barisi cho'g'layotgan şey. Ya. Ne deysiz? Türk otakta yanına çıkıp Az beresiz. Mekkemelerde açalım mekkemelerde. Например, кайсы мекемелер канча жол Кандай көйгөйсүз бар, эже айтып берсеңиз болот. Түзөтүрдөбүз. Мына эже айтат. Айтыңызчы. Биздин көйгөйлөр мынакей көчө базарында, көчө базары мына 50 жылдан бери, 25-30 жылдан бери кыйналып келатабыз да. Мына могу жердеги бүт менчиктешип кетишкен. Бес сары, берекет дегендер. Ошону тең салмактуулук кылып берсе жакшы болот эле бизгечи. Кандай кылып эми тең Силерге орун жетишпейт атабы эже? Орун жок, места жок. Арендалар кымбат 80 миң, 50 миңден өйдө чапчып атат. Ошонун маселесин чечип берсиз тең салмактуулук кылып бизге деле. Ola balanı.
zal gelip көп нәрсені айтам бұл бойынша. Экология бойынша мына 10 конференциясына баратын адаммын мен. Мен Алло, Садыр, училиш бойынша мен барсам қабыл аласың ба? Садыр, учил Toğlan makinesi olsa barsak kavramasın mı? Öte çok ilim var mende. Номеріңізді беріңіз, номеріңізді. 0 Қашып қойсыңар ғой. Местасы жоқтор бар да, бұл өзі 49 жылға беріліп кеттір, меншіктешіпше. Анан ошонун булар жеке меншик жана байманаттар ээлеп алыптыр. Ошону тең салмактуулук кылып бизге окшогон карапайым элге дагы салыштырып кандай болгон? Мен эч жерде местам жок, 25 жылдан бери көчөдө соода кылып келатам, эч жерде эчтеке жок болуп атат да. Көйгөйлүү маселе. Анан ошол маселелерди берекеге 7-8 $000 болуп атат. Ал менчикке биз алыбыз жетпей атат акчага. Бекерилип берген жок. Азыр айтып атасың президенттин көзүнчөчү. Анан кийин кассовый счетчикке макулбуз. Себеби кассовый счетчик болуш керек, себеби мамлекетке түшүш керек. Болушунча мен эң төгөтөр жерим эле 49 жылдык эң кыйын маселе экен. 2000-жылкы балам, 2005-жылкы балдарым 49 жылдык эчтекеси жок болуп атат да. Келечектеги будущий балдар үчүн кыйын болот. Мен 30 жыл кыйналып жашадым, бирок ушунун бул жагын мамлекеттештирип берсеңиз, мамлекеттешүү маселесине сураныч. Мен сизге места берет. Сіздер кайрылгыла өкөнөтөң мынакей. Менин көзүмчө айтып атат, мына места берет. Мага талай эле киши места берем деген. Ошентип мен 50-ге чыктым. 20 жашымда келгем ушул жерге. Азыр кыдырып жүргөн максатым ошо ККМ боюнча мен сиздердин ой пикириңиздерди билейин деп кыдырып жүрөм. Дордойго бардым, мына азыр биякта кыдырып жүрөм. Көчөдө отурам. Жакшы түшүндүрүү иштерин биздин өкмөт жүргүзө албай калып, ошондон рахмат. Мына 8 миллионго чейин чек бар бизде. Силер мисалы азыр патент алып соода кыласыңар, айына 1000 сом, 5000 сомго чейин. Ошону 8 миллионго чейин оборотуңар жетпесе, эчтеке албай соода кылгыла деп атат. Ал абдан жакшы да. 8 миллион деген ал миллионер. Кичине өйдө көтөрөлү. Мен 10 эле миң сом оборотко алмаз. 10 000 сом эле. Күнүнө 10 000 сом. Ошондо бир жылда сиздики 8 миллионго жетпейт. Жетпейт. Эгер жетсе берем, өз колом менен берем. Макулдук менен. 8 миллиондон ашса, анан кийин 1%. Бирок эч жерде места жок. Көйгөйлүү маселе ушул. Сен басып алган. Анан мындан кийинки маселе деле мендей болбосун, муундардын келечеги үчүн мамлекеттештиреңизчи. Келечек. Ошол эле. Өтө оор экен, бирок кылып атабыз. Оор болсо. Аракет кылыңыз, биз болобуз артыбызда. 10 жылдан бери жолдошу кыялдын зданиясынан алганбыздар договор менен мындан 10 жыл мурун эми азырында кемет салды бизди, печатать этип салды, чыктылар деди. Жолдошу эле 2-нчи группада мындайт. Анан эмне чыгылат о? Аренда акмар төлөбөй атасың. Жок төлөйбүз, 42 станциясы. Чыкпайт, биз листабызды бөлөккө беребиз дейт. Анткени кыялдын директору. Анткени кыялдын директору алмашкан сайын биздин ошо кичинекейбиз, ошо камыл проблема. Проблема ошо кичинекей камыл калды деген бирөө жазалган дачы. Ошо проблема. Жолдошум өзү 2-нчи группада мындай. Эгерде арендасын убагында төлөп аткан болсо, эмнеге чыгарып атат? Сен карап фуги менен разбираться этип, эжеге жардам берип коюң. Мен сиздерге кантип байланышам? Жазат азыр дандаңарыз. Жазгы? Bazar sayında sandalye olacak da. Sandalye, biz neydi sandalye buluyoruz desek, sırtta sıkıntılar olacak. Bazı şöyle işte buluyoruz, işte var. Bu şoğunlar nerede? Aybet. Biz мындай кылайлык. Мына мен сизге түшүндүрмө берейин. Санденде жаңы жылдын астында биз жерге ыңгайлуу болсун деп туруп 12 чейин көрүп турабыз. Бирок азыр көрүп атабыз базардын акыбалы. Эгер биз Санденди убагында өз эмесине өткөрбөсөк, bundan da жаман болот. Men bu bozorni ichini jab qo'yib o'tasizlar da, sirtida sixiniy торговля joylab. Sen o'tirib, üstündagi produktlar bor, üstündagi emek bekaturan, usul bekaturan narsalar bor da. O'shuning uchun bozorni 11 ga cheyinda sandan qilbaysizlarmi? 3 ga cheyin sandan qilbaysizlar. O'shunda qilbaysizlarmi? 11 ga. Hozir infeksiyaga байланыштуу мына vaksinatsiya. Infeksiyaga иштесеңер, анда бар жапкыла базарды таптаза кылып койгула. Ачкандарга штраф салгыла. Биз ага каршы эмеспиз. Сей менен мына штрафты салдырып көчөгөнү мен
понедельник. Мен күндө текшерип атам. Мен күндө базар 6-күнү ушул жерде текшерип акимге күндө сурап атам. Аким жокпу Руслан? Мен. Руслан, мен сага күндө звонок этип атам. Салык деген балага дайындап атасың, туурабы? Эми ушу биздин мен кече күнү келдим. Сандендичи жокко чыгарган. Жокко чыгарган болбойт. Түшкө чейин 11ге чейин, хотя 11ге чейин. Ошолап дейбиз, 11ге чейин. 1ге чейин, анан 12'den kийинки өткөн күнү дагы киргизип Анда өткөндө жаңы жылдын астында кылгандай кылайлы. Ошондой кылгыла. Эгер аны да калып кете ала турган Өзү болсо, турат, биздер силер ошондой 12ге чейин эми биздин эң башкы базарда ким? Аким. Эми өкмөттөн турасыңар. Стихийный торговля гүлдөп өсүп атат. Сыртта бирөө налог төлөбөйт. Биз килтеген жерге ошол жерге местага налог төлөйбүз. Бүт баарын биз ошо ош базарын ичи көтөрүп атабыз. А сырты санден коррупция. Мен ошо бетиңерге эле айтайынчы мына. Коррупция, президенттин көзүнчө айтайын. Бул коррупция. Милиция деп атабы, аким деп атабы. Мен ушуга гана 10 жылдан бери кармашып келатам. Милицияндағы жакында алмаштырдык. Мен мына ГУВДга тапшырма берип, милицияларды алмаштыргам. Алмаштырсаңдар кайда жок болуп атат. Эмеси бар деп. Мында Жумагулов деген, Данияр деген бала иштеди эле. Кудай ыргана тазалап иштеди эле. Андан бир бала келди, жоош экен, аны вообще эч ким тоготпой калды. Мен ушу атайын чыкпайт элем, ушу Жапаров келет деген үчүн чыктым. Келгенден бери сиз байкап атсаңыз керек, стихия менен тынбай күрөшүп келип Тынбай күрөшкүлө. Мынчалык болгон эмес болчу. Мынчалык болгон эмес. 5-6 айдан бери тытынып келип атам. Карасаң, Ош базарды базын саты карап көрсөң балекетин. Ош базардын бүт тегереги стихийный торговля. Ортодо базарда соода жок. Биз налог төлөп атабыз. Санденди жанагыдай түшкө чейин бүткөн. Мен мэрияга да барып атам, акимге да барып атам. Ошондой баштап Ошондой кыл, балекетин алайын. Садыр Нуркожоевич, прессага бир аз маалымат берип коесузбу? Мен да өзүм коюм. Мен Оштон келдим. Айынан келдим. Бизде мен 47 жыл болду ошол жерде жашаганыма. Эшек, ат менен суу. Суу неге бизге барбайт? Ана Кызылга барган, Шорошатка барган, ортодо Бостондо жок. Ушуну бир карап койбойсуңар. Алтынбек көндө айтып жаз койчу, өзгөн немени жаз болгон. Мен түшүндүм, Бостон. Контролго алдым. Болду, рахмат. Азырбайжан мен тазалык койчу. Thank you.